Картошканын эң чоң зыянкечи бул Колорадо коңузу. Мына ошол коңуз 1 жылда 2000 чейин тукум коет экен. Бир жаман жери булардын жаңы мууну дарыга болгон туруктуулугу күчөйүп келет. Жылдан жылга бул боюнча окумуштуулар баш оорутуп келатат. Быйыл кандай жаңы дарылар келди? Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналы көрүүчүлөр, куткан күнүңүздөр менен. Атаханов Музафар акабыздан жукка картош тагырагы картошканын куртуна дарыга келди эле, өтө жакшы бир дары менен тааныштырган атат. Ушул азыр бизде дыйкандарды көбүнчө кыйнап аткан нерсе бул картошканын жуктары. Музафар ака, кайсыны сунуштайсыз? Кайсы дарыларды жукка беребиз быйыл? Дарыларды да берер, алар деле көнүп калды азырчы. Дарылардын түрлөрү көп да. Бул жакта системный, контактный деп ар түрдүү эми кытайский, оригинал деп дарылар көбөйүп кетти. Азыр жаңы поколениянын дарысы мындай бир бул формуляциясы жаңы. Бул не деген дары? Микрокапсульный формуляция деп коет. Бул дарынын аты Парсав деген. Парсав деген дары экен, Парсав. Ооба. Бул дарынын составы эки түрдүү состав бар. Лямбасогалатрин бар, анан кийин эмамектин бензоат бар. Бирок булардын башка лямбасогалатрин, эмамектин бензоат башка фирмаларда эми бар. Алардан өзгөчөлүк тарабы бул микрокапсульный формада. Бул контактный дары, бирок системныйдей болуп көпкө чейин таасир берип турат. Бул күндүн нурунан канча күнгө чейин? Бул өзү контактный дарылар. Бирок бул системный дарыдай 20-22 күнгө чейин таасир берип турат. Себеби бул ошо жуулуп кетпей, ал жерде тез күндөн же шамалдан же жамгырдан жуулуп кетпей, ошо жерде көп таасир бериш үчүн микрокапсульный формада жасап чыгарылган. Анан мунун дозасы аябай аз. Бул азыр кичине эле иш экен. Бул азыр 1,5 гектарга жетет деп атасыз да? Бул азыр 100 грамм. 100 граммдык. 100 грамм. Например, мына картофелдин колорадский жукка 60 миллиграмм гектарга кетет. Ошондо бул жарымы кетет экен да эми. Бул почти 1,5 гектарга жетип калат. Мына ошол да. Бул дарынын акчасы 1000 сом турат. 1000 сом турат. 1000 сом турат. 1,5 гектарга жетет. 1,5 гектарга жетет. Турцияныкы бул. Туркияныкы. Анан кийин канча литр сууга аралаштырабыз эми ушуну? Гектарына 250-300 литрге чейин суу менен сепсе болот муну. Ошондо бул 1,5 гектарга кеткенде где-то бир 500 литр. 500 литр сууга аралашат экен да. 500 литр суу менен аралашып чечилет. Анан кийин дагы бир башка препарат, Абагард деген препарат. Абагард. Абагард. Ооба. Бул абамектин 150 грамм литрде бар. Мындайча айтканда биздин абамектиндер баягы Вертимек, Вертимос дегендер бар. Алар 18 грамм литрде болот. Бул 180 грамм литрде. 180 грамм. Ооба. Ошондо бул ушу 100 грамм биздин Вертимектин 1 литри менен тең ичиндеги состав. 1 литри менен. Ооба. Ошон үчүн бунун норма расходу дозасы аябай аз. Например, муну неге сепсеңиздер болот? Паутинный клешке кетет, например. Паутинный клешке. Алмадагы, мына яблонядагы паутинный клешке 7,5 миллилитр, 7,5 миллилитр 100 литр сууга. Охо. Шприц менен берип коет экенсиздер. 100 литр сууга кетет, 7,5 миллилитр. Ошондо бул 1,5 тоннага почти жетет. 1,5 тоннага жетет мына ошол э? Бул 1,5 тонна менен чоң бакты 1 гектар дарылайсыз. Эгер кичинерээк болсо 2 гектар кылсыз. Музафар ака, сиздин чоң бактарыңыз бар, билебиз. Буларды иштетип көрдүңүз да, булар эффекти кандай болду булар? Эффект аябай сонун болот. Эффект жакшы. Булардын эффекти аябай жакшы. Мына жукту канча процент өлтүрөт экен ушулар? Жукту почти 99% өлтүрөт. 99%. Чоңдорун өлтүрөбү? Чоңдорун да өлтүрөт. Чоңдорун да өлтүрөт. Жазып турат. Кичинекей и чоңдору. Жуктарындагы, коңуздарын. Бул канча дедиңиз? Бул 1000 сом турат. 1000 сом. Башка дагы эмне курттарга каршы? Азыр күн ысыды да, күн ысыты баштаганда курттарга күчөйө баштайт зыянкечтер. Аябай бул жакта дарылар көп да. Бирин бул карап турат, көрсөтүшүм керек да. Мындай препарат бар. Лордер деген, э? Лордер деген. Бул деле Турцияныкы. Мунун деле составы, эки түр составы бар. Имидакот менен лямбасогалатрин. Бул жарым литрлик. Анан кийин бул
например, курттарга гектарына 100 граммдан 150-140 граммга чейин эң максимум дозада берсеңиз 300 грамм кетет гектарына. 300 гектарына. Ооба. Орточо эсепте бул ушул 500 миллилитр 2 гектардын дозасы. Буларды эмнелерге, кайсы зыянкечтерге каршы колдонобуз? Буну основной жукка колдонсо болот, мына жук деп турат. Андан кийин совкаларга иштетсе болот. Ширеге, тиляга кетет. Тиляга, ошолорго кетет. Белокрылкаларга кетет. Ошондойлорго кетет. Аябай жакшы препарат, системный бул. Системный препараттар булар. Булар кичине болгон менен бирок күчү күчтүү экен да? 1 айга чейин таасир берет. 1 айга чейин. Буларда баягындай жаман остатка болуп калбайт. Оригинал препараттар кытайский эмес, булардын аябай жакшы. Музафар ака, азыр химиялык коргоо боюнча бир катар немелерди айтып кеттиңиз. Сиздин адресиңиз менен телефонуңузду айтып койсоңуз издегендерге. Биздин адресибиз мына Ошто, Привокзальный көчөсүндө, Фруза супермаркетинин жанында. Анан кийин телефон номерлерибиз 0555 0555 менен 79 0260. 0260. Мына ушул номерге чаласыздар туугандар. Кайсы дары бар, кайсы дары керек, сиздерге өзү консультацияны берет. Байланышып келе бересиздер. Бул жерде эми азмаз кошумчалап кетсем, бир эле азыр инсектицидтер, курттун дарылары боюнча сүйлөшүп калдык. Бул жакта фунгицидтер бар. Фунгицидтер бар, гербицидтер бар, чөптөрдүн дарылары, инсектицидтер бар, акарицидтер бар. Андан бөлөк мындай удобренияларыбыз бар, жидкий удобрения, порошковидный НПКларыбыз бар. Андан кийин уруктарыбыз бар. Уруктар бүт бар. Жашылчалардын уруктары бар, даруз, коон, бадыраң, помидор, ошолордун бардык тепличныйлери бар, открытый грунт бар, бардык уруктар. Уруктардан бери бар сиздерде. Мына туугандар, уктуңуздар, кеңири маалыматты келип ушул жерден аласыздар. Эгер мен тартап турган болсом ар бирине кайрылып, бул жерде 1 сааттан ашык сиздерди зериктиришибизге туура келет экен. Саламатта болуңуздар туугандар.